Саламатсызбы окуучулар. Бүгүнкү сабактын такырыбы асык оюн түрлөрү. Тата улуттук оюндар аркылы окуучунун өз улутунун адет урпуна, салт дастүрүнө деген кызыгуучулугун оятып, төл оюндар аркылы билим деңгээлин көтөрүү. Улуттук оюндарды кеңинен насихаттай отуруп, аны бүгүнкү күнгө лайыктуу этип сабакта кеңинен колдонуу. Улуттук оюндар менен окуучуларды күчтүүлүк, эптилик, жылдамдуулук, икемдүүлүк касиеттерин дамытуу. Улуттук оюндарды сабакта кеңинен колдоно отуруп, тарбиялык максатты орундооду көздөө. Асык оюнунун түрлөрү үйүшүлүк такта оюну жана далалык алаң оюну болуп экиге бөлүнөт. Үйүшүлүк такта оюнуна хан немесе ханталапай, хан атуу, кулжа атуу, кумар, какпакыл, каржуу немесе каржымак, сасыр, 4 асык, 5 асык, 5 тас, 20 дагы башка жатады. Далалык алаң оюнуна аркалапак, алтатар, омпу, кетсинбир, шыр, байге, алчы, 5 табан, көтөрүспек дагы башкалар жатады. Асыктын атаулары: алчы асыктын тайкеге карама-каршы жагы, яғни алчы туруу; тайке асыктын алчыга карама-каршы жагы; бүге асыктын дөңөш жагынын жогору карап түсүбү; шиге асыктын кууш жагынын жогору карап түсүбү; омпу асыктын ашасы немесе мурша жагы жогору карап түсүбү немесе тик туруп калуу; шоңкай асыктын омпуга каршы жагы менен тик түсүбү. Асык оюнунун түрлөрү. Асык оюнунун түрлөрү бир нечелик болгондуктан, мына кестедеги асыктардын атаулары: асыкты тигип ойноо, тас кала, хан, 4 асык, кумар, ханталапай, алчы оюну және омпу оюну. Асык оюндары. Бул оюнда да тек асыгы бар балдар гана ойнойду. Асык ойноочулардын саны 4-8 балага чейин жетеді. Әрине асыкты кыз балалар ойнамайды. Бул оюндун түпкү максаты асык утуп алуу. Көңгө барлык оюнчу бір-бірден асык тигеді. Содан соң бір бала оюнчулардын кезектерин аныктоо үчүн башкалардын сакасын жыйнап алып ийиреді. Яғни кимден кийин асык ататынын аныктайды. Ийирген кезде алчы түскөн саканын ээси биринчи, тайке түскөндүн ээси экинчи, бүк түскөндүкү үчүнчү, шик түскөндүкү 4-чү атады. Аткан кезде атылган асык менен сака бир жакта, алчы немесе тайке бүк шик түшсө асыкты алып ары карай ата береді. Яғни аткан кезде сака алчы түсүп, асык кез келген түрдө жатса, эгер сака тайке түсүп, асыкты тайке түссө, эгер сакада асыкта бүк немесе шикте түссе, мындай жагдайда асыкты алып ары карай ата береді. Мына сүрөттө бир топ балалардын асык ойноп жаткан көрүнүшүн көрөбүз. Тағы бір ойын түрі алчы ойыны. Алчы ойыны асык ойынында тигилген асыктарды атууга жарамды сака таңдап алынады. Сака болотун асык салмакты, ири болууга тийиз. Ол көбүнесе эркек койлардын же кошколордун асыгы болуп келеді. Алчы ойыны саканын салмактуу алчы тургусуна байланыштуу. Бул утуу үчүн өтө кажет. Асык оюндары тек казакка гана эмес, бүкүл түркү калктарына ортак улуттук ийгилик. Асык оюндары эң алгач эжелги түркүлөрдүн арасында пайда болгон. Сондай ак асык оюндары байыркы грек элинде астралак, ал Римде талус деген атпен кеңинен таралганын көрсөтөт маалиметтерде. Бул сүрөттө бир топ балдардын асык ойноого жыйналып турган сәтин көрө алабыз. Келесі сүрөттө асык атуудун, түсүүдүн түрлөрү. Ал балалар, бүгүнкү такырыбыбыз боюнча үйгө тапсырма. Асык оюну түрлөрү тууралуу өз ойлорунду жазып келүү. Сау болуңуздар.